Arvаңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн биздин лекциябызды, илимий лекциябызды улантабыз. Лекциянын ысымы Атила кыргыздардын Даңазалуу баатыры. Бүгүн өткөн теманы улантабыз. Кайсы элдер гундарды түзгөн? Өткөн жолу мен айтып кеттим эле. Гундарды түзгөн 21 эл болчу. 21 элден негизи чоң урулар булар Кыргыз, Кыпчак, Сабыр болчу. Анткени алар толук составтуу түмөндү түзө алчу 10 000 кишини. Анан дагы айтып кеткем өткөн жолу Кыргыз, Динлин, анан Бурут булар эсептелет тарыхта бүгүнкү Кыргыздын бабасы деп. Нактаба туура бабасы деп эсептелет да. Кыргыз, Динлин, Бурут. Муну Күмбүлөв айтат, муну Табышалиев айтат, муну Табылдаакеров деген биздин изилдөөчүбүз тарыхчы айтат, башка тарыхчылар айтышат, жазышат, далилдейт. Эми ошондо 370-жылы жолго чыкканда 21 уру чыгат. 8 түмен менен чыкканда 374-жылы Волганы ашат. Шашпай, 3-4 жылда шашпай баратышат жака, Волганы ашат. Волганын ысымы анда Итил болчу. Аны ашкандан кийин, анан жанагы европалык ошо жашаган элдер менен ошо жерге жолугушат. Чабуул кылат бири-бирине, ошо менен аларды жеңет, аларды багындырып, анан артка кетет. Ошондо Баламбер башында болот. Баламбер деген биринчи, мындай айтса болот, европалык гундун ханы Баламбер. Европалык биринчи гундун ханы. 390-жылга чейин бийликте болот Баламбер. Ошондо 20 жылдай бийликте болот Баламбер. Баламбер деген бул ысым баягы эле кыргыздын ысымыбыз. Баламды бер деген сөз да. Эми ысымдарда ошондой бербечи. Анан кийин айтып кетем. Бүт гундардын, хандардын ысымдары, алар жана оңгусу, мааниси баягы кыргыз кыпчактын сөзү. Ошол жактан таркаган маанилер. Баламды бер, балам бер. Төрөлөп атканда сурады го ата-энеси Теңири, атадан Теңири ата, Көкө Теңир деген жана асмандагы Кудай. Ошол мезгилде гундардын Кудайы. Ошондон жана теңирчилик деп ошондон келет. Теңирден сурады го, Теңир ата, баламды бизге берип кой, аман эсен тирүү бер деп, анан баламды бер деп, ошондон балам бер деген биринчи кыргыздын ханы, Чочу хандын тукумдары. Анын ханды шайлаганда кандай шайлат? Ага гундар жанагы аякта жана көрдүк 21 уру. 21 урун бир келет эмелери, аскер башчылары, хандары, аскер башчылары, шамандары кам деп коет аларды. Кам деген сөз бул шаман деген сөз деп аны шаман деп коет, бирок алар кам. Байыркы кыргыз кыпчак сөз кам. Кам деген бул шаман. Мо камдар келет, анан ошентип шайлашат. Ошондо шайлаганда негизги касиет кандын тукумунан болуш керек. Экинчи касиет акылдуу болуш керек. Үчүнчү касиет өзүнүн жоокерлерин сакташ керек. Төртүнчү касиет өзү бир өзгөчө бир амалы, өзгөчө бир билгени болуш керек да. Мисалы жанагы Баламберди шайлаганда, Баламбердин кандай бир эмеси бар болчу, амалдыгы, өзүнүн билгени, өзүнүн жанагы чеберчилиги. Ал эмени жааны атканда таамай көзгө тийчү экен. 200-300 кадамга таамай ошондой атчу экен да. Эми гундар баары эле жакшы атчу, бирок бул абдан атчу экен да, бул таамай атчу экен. Анан бат атчу экен. Өзү да тарыхта жүрөт, Баламбер өзү чоң киши экен, албан киши экен. Албан деген сөз ошондо гундарда жок болчу, гундар кийин алды. Алимандар менен эметкенде, алимандар менен жолукканда, алимандар гундарга кошулганда, алимандар бул германдар, алар баары чоң экен, бою чоң экен, чачтары сары экен. Ошол жактан кийин Алиман, Албан деп калыптыр.
албан киши экен, жана бул чоң сары киши экен. Балам бери тарыхта жазылып жүрөт. Анан атканда таамай айтышкен. Bir жери тарыхта bir кызыгы бар. Жанагы Остготтор менен жолугуп калганда, Остготтордун жанагы мамлекети эмеде болчу, кийин айтып кетем мен лекцияда. Мамлекети ошо түштүк Россияда болчу, анан Украинада болчу мамлекети. 1-2 миллиондой готтор турчу, Остготтор шери эми түз алчу аскерди, 150 миң аскер түз алчалар. 150 миң аскерди түз алчу Остготтор. Ошо менен жолукканда, анан Остготтун аскерлери менен жолукканда чабуулда, салгылашууда. Ошондо гундар салгылашып атат. Тияктан жана Остготтун корол деген бул жанагы Остготтун ханы Эрман Арихтин эмеси баласы Витимер экен. Ал Витимер деген өзү да бою чоң киши экен. Жаш экен, абдан кайраттуу, эр жүрөк экен. Жөө калгандар атчан салгылашса, бул жөө эки кылычты алып алып чоң жана мечит алып алып, анан киришчи экен жөө. Биягынан 5 киши, биягынан 5 киши коргоп турчу экен. Чабыл кылбасын деп. Анан өзү жана танкадай болуп бир 20-30 кишини бир эле салгылашып өлтүрүп койчу экен. Өзү эле жалгыз, жап-жалгыз. Анан бүт аны урматтачу экен, сыйлачу экен, даңа салачу экен жана германдык элдер. Ал эмелерине кирди жанагы. Тарыхый алардын жанагы санжарасында Витимер каарман батыр деп кирди. Анан ошо Витимер жана салгылашып атканда балам бери өзүнүн адамдары менен, өзүнүн аткарчылары менен бир дөңдө отурат, карап атат, кандай жерде жиберип атат. Тияка эмеге баргыла, 100 киши тияка баргыла, 5 киши тияка баргыла, тигине кыл деп буйрук берип атат. Ошондо жанагы Витимер келе атат, баарын кырып эле келе атат. Кимге? Ошо дөңгө, ким отурган жерге, Баламер отурган жерге. Баламер атчана. Анан Баламер айтат экен, бир жебени бер дейт экен. Анан жебени бергенде вейлеп туруп, таамай тиги жанагы согушуп аткандарында башына эме кийчү да алар. Жана темир кийчү да, темир баш кийим кийчү да. Минтип көтөрүп кичине бир эле секундка көтөргөндө, минтип көрөйүн бияка деп жана Витимер карап атканда, бири 20-30 кишини өлтүрүп койду жалгыз. Ошондо Баламбер бир эле жаа менен чекесине тийиптир. Ошо менен ал ошо жерде курман болуп калды. Анан готтор жүрөгү чүп мына өлдүк деп готтор кача баштады ошо жерден. Анан ошол тарыхта бар ошол. Чынбы калыппы билбейм, бирок мына Иштван Боону өзү да айтат, өзү да ишенбейт, бирок өзү ушундай жазды. Мына Иштван Боону. Мына ошо жана Витимердин сөөгү деп жазды. А бул салгылашуу бүгүнкү жана Славянский деген шаар ошо жерде болгон. Славянский деген шаарда мурун ал жана айтып кетпейдим, Остготтун мамлекети болчу. Азыр согуш жүрүп атпайбы Украинада. Славянский деген шаардын жанында Ирак менен Бирак деген суунун жанында, ошонун ортосунда Северский Донец деп коет. Мына муну сүрөттү булар эметип атышат, бул жана Витимер болуш керек деп. Тарыхта музейде турат бул, Венгрияда. Баламбер файл борт in seine Stirn жазып турат. Баламбердин огу бул Витимердин мына көзүнүн ортосуна тийди деп жазып атышат. Мына ушул эмесине көрсөттү. Эми дагы айтып кетейин. Мундар шайлаганда жана ханды айтпадым, өзүнүн бир чеберчилиги менен, кайраттуулугу менен, жүрөктүүлүгү менен ошондой эле акылдууларды кандын тукумунан ошолор шайлачу да. Анан жанагы Уругила деген да ханы бар. Аны кийин шайлады, кийин дагы бир 50-60 жыл кийин. Уругила деген бүгүнкү айтканда каскадер экен да. Абдан акылдуу, абдан эме киши тарыхта бүт Ро деп Европанын баары тааныш экен. Каскадер да экен да. Аттын жана үзөңгү менен бир жагына жармашып алып, бир тарабына жармашып алып, аттын алдынан атышкен. 100 кадамга атышкен. Артынан бирөө кууп барса, 100 кадамга чекесине тийип өлтүрчү экен. Ошондой мунун шеберчилиги бар экен. Же хан Атилла жөнүндө маалыматтар көп, бирок бүт эме жерлерде эмеси бар. Атилла жекиге жап-жалгыз жолборско чыгат. Жолборс баары курчап, ал жана суунун жээгинде экен, жатыптыр. Бир 20 кадамдай жерде экен. Анан Атилла бир эле жаа менен, бир жебе менен чыгат, бир ок менен чыгат. Болгондо, бир ок менен чыгат. Чыкканда да. Анан канжары да жок, эчтекеси жок жана ошо менен чыгат. Ишенип өзүнө. Анан тиги адам жегич жана жолборс секиргенде
секиринде бир эле атат экен, бир атканда жүрөккө тиет экен. Ошондо келип алдына чөт экен жана. Сүрөттөр бар андай. Көп эмелер тарткан аны. Ал бүт эмелер Санжарада, Уламыштарда бар. Атилла жолборс менен күрөшүп атат деген. Жана айтпадымбы, балам берди төрөлгөндө ата-энеси суранган болуш керек. О, Көкө Теңир баламды бизге берип койчу. Аман эсен тирүү берип койчу деп суранганга балам бер. Мен айтып кетсем керек, жанагы гундар теңирчилер болчу. Көчмөн элде теңирчилер болчу. Көкө Теңирге ишенет. Көкө Теңир бул асман, көк асман. Көрүнүшүн билбейт. Бирок башка жагы ата деп эсептейт. Биздин атабыз деп. Анан жанагы өзү теңирчилер аны биздин Кудайдын кулу эмеспиз деп эсептебейт. Биздин Кудайдын балабыз деп, баласыбыз деп эсептейт. Аны ал Көкө Теңир бир жагы жана өзүнчө бир белгисиз, көрүнүшсүз бир кубулуш болсо, экинчи жагы бул адамдай аны эсептешет. Анткени анын аялы болот. Аялы Умайене. Көкө Теңир бүт дүйнөгө караса, бүт жерге караса, бүт баарын башкарса, бүт баарына тейлесе, Умайене биринчи майда балдарды, экинчи аялдарды, үчүнчү жаныбарларды, ошонун баарын Умай эне тейлейт экен, башкарат экен, ошонун баарын коргойт экен. Ошого кам көрөт экен Умай эне. Анан Көкө Теңирдин уулу бар экен. Уулу Гесерхан экен. Гесерхан ал адамдай көрсөтүлөт. Элеси адамдай, көрүнүшү адамдай. Бирок ал эмеден тейлегенде, башкарганда, кам көргөндө ал жана жүрөктүү аскерлерди, жүрөктүү жигиттерди, ошолор жана коркпой сагылашууга киришкенде де, чабуулга барганда да ошолорду тейлейт экен, ошолорду коргойт экен. Жана Гесерхан ошондо менен биринчи жана согуш жакты карайт экен да. Түмөндөрдү, согуш жакты ошолорду Гесерхан карайт экен. Биз адамдар бияка келебиз, Көкө Теңирдин уулу болуп, кыздары болуп кайра кетебиз. Биз бул жерде биз ошондо да жанагы теңирчилик боюнча үч убакытта жашайбыз. Өткөн чакта, учур чакта, келер чакта. Бирок ошо үч чакта тең бири-бири менен байланышта теңирчилиги боюнча. Анан ошо үч чак, өткөн чак, учур чак, келер чак, алар эме менен кантип аны билсе болот. Анын үчүн Көкө Теңир бизге календарь бериптир. Календарь 12 мүчөлүк календарь бериптир. Биринчи билесиңер чыкан, экинчи уй, үчүнчү жолборс, төртүнчү коён, бешинчи ажыдар дейт. Аларды эме түштүк жагы, түштүк гундар ажыдар дечи, кыргыздар бүгүн улуу жыл дейт аны. Алтынчы жылан жылы, жетинчи жылкы жылы, сегизинчи кой жылы, тогузунчу маймыл, 10-чу тоок, 11-чи ит, 12-чи каман жылы. Эми үчүн келемиш же чычкан биринчи болуп калды. Анткени келемиш же чычкан биринчи Көкө Теңирге жанагы убакытты бөлүп атканда биринчи чок апарыптыр. Ал биринчи чок апарып өзүнүн урматын айтып, өзүнүн сыйын айтып, багынып Көкө Теңирге ошентип ошонун башына коюп коюптур. Ати каман өзү мындай шашпай базады экен, шашпай чуркайт экен, аягында калып калыптыр. Ошон үчүн аягында коюптур аны Теңир. Анан теңирчилик боюнча кайтыш болгон адамдар ылдый кетет экен. Жердин астына. А жердин астында Кудайы эркелик экен. Эми жердин асты бул тозок эмес, бейиштер эмес. Ошол жерде тимеле жанагы өткөн адамдардын кайыптары ошол жерге кетет экен, ошол жерге жайгашат экен. Өткөн адамдардын кайыптары. Ал тозок да эмес, эме да эмес, жанагы бейиштер эмес. Аякты башкарат деген эркелик деген эме бар экен, Кудай бар экен. Бирок эркелик Көкө Теңирге баш ийет экен. Мисалы башка эме диндерде жанагы шайтандар баш ийбейт кимге? Жогорку Кудайга. А бул жерде эркелик баш ийет экен. Көкө Теңир эмдесе ошону кылат экен. Анан өтүп кеткен кишилер экиге бөлүнөт экен. Бул теңирчилик боюнча экиге бөлүнөт экен. Бирөөнүн жанагы кайыптары жакшы арбак болот экен.
арбак деген өзүнүн тукумдарынан кийин ошолорго кам көрөт экен, ошолорго жардам берет экен, өзүнүн тукумдарына арбак болот экен. А жаман кишилердин жанагы кайыптары албашты болот экен. Өзүнүн тукумдарына өзү жаманчылык кылат экен алар. Албашты болуп. Эми албашты ошондой көрүнүш элеси бизде кыргыздарда бар, жанагы жес кемпир болуп калат, же башкача бир көрүнүшү болуп калат. Бирок ал жанагы жаман кишилердин кайыптары экен, албашты. Бирок алп деген сөз ошо кайып, жаман кайып, алп. Аны ал басат экен, уктап атканда кишини басат экен да, басып муңдат экен. Ошо алп деген сөз готтордо да бар, кийин готторду алган. Алп деген альпы ошондон экен, алп. Аякы тоодо жана алп жашайт деп ошондой готтордо ишенич экен, ошо жаман эмелер жашайт, жаман кайыптар жашайт, алптар деп. Ошо аяктан алп болуп калыптыр. Көрүнгөн жана кандай болсун, немистик словарь, готун словарьынча ачып көр. Алп дух, злой дух, душащий людей во сне. Кыргызстанда алп басты. Анткени алар готтор гундар менен бир жүрүшүп, 200 жылдан ашык жүрүшүп, анын биздин дагы гундардын дагы жана диндердин бир эмелерин, кубулуштарын өзүнө үйрөнүп алыптыр. Дагы кеттик. Анан бул дүйнөдө көкөтеңир башкарганда ал өзүнүн эмелерин коет экен, губернатор деп коет бүгүн. Жанагы суу өзүнчө, от өзүнчө, жер өзүнчө, токой өзүнчө, ошол кылып коет экен. Бир эмелерди, жанагы бир кубулуштарды, бир эмелерди, нерселерди кылып коет экен. Ал Кудай, майда Кудай экен. Чоң Кудай эмес, майда Кудай экен. Алар көкөтеңирге башайт экен. Ошолор аркылуу көкөтеңир ошолордун баарын башкарат экен. Анан жанагы динди, теңирчиликти эмелер жүргүзөт экен. Эменин жанында, жана кандын жанында, же кол башынын жанында, аскер башынын жанында кам жүрөт экен. Кам деген жанагы орусча поп, бүгүн кыргызча молдо же шаман кам жүрөт экен. Кам деген жанагы ошол жанагы көкөтеңирдин айткандарын кишилерге айтып берет экен да, кандай кылыш керек. Анын кам өзү көп нерсени билет экен да, өзү адамдарды дарыялайт экен, өзү жана төрөт, дала балдарды төрөтөт экен, өзү баарын билет экен, малдарды айыктырат экен, адамдарды айыктырат экен. Кам ошондой нерселерди көп билет экен, камдар ошондой кам болот экен. Ушакка чейин мына Салтайдагы шамандар бар, айыктырып коет. Өзүнүн эмеси менен, ырлары менен секирип эметип эле, бийлеп эле, бирдеме айтып эле, өзүнүн жанагы сөздөрүн айтып эле айыктырып коет, ыйык сөздөр менен айыктырып коет. Ушакка чейин эле бар. Күн теңирчи жана ханга кызматка келгенде ант берет экен. Анын анты мындай экен, тарыхта мындай анты берет экен. Оомин бира теңири, мена теңири ата яратмыш, көкө теңири умаяна ыдык ер суф басы берли ерини. Кыргызчага которсо мындай болот экен да. Мен сыйынам сага, жогорку көкө теңир, сен мени жараттың, умайене мен апам болот, жанагы жер суу деген кожоюндар, аларга да мага таасир кылат, мен аларга багынам, ошолорго ишенем, силерге ишенем деп ошондой ант берет экен да. Ханга жумушка барганда, аскер жумушка кеткенде, же башка бир жумушка өткөндө ошондой ант берет экен. Мен теңирчимин, мен мага ишенсе болот деген сөз экен. Рахмат бүгүнкү укканыңарга. Эмки жолу лекциямды улантам. Жакшы калыңыз.